Президент Садыр Жапаров жергиликтүү маалымат агенттиктердин бирине маек берип, өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча айтып берди. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча президент аны тактоодо буга чейин талаш болуп келген жерлердин баары бизге өттү. Айылдарда болобу, тоолордо болобу же түз жерлерде болобу, талаш жерлердин дээрлик 99% биздин пайдабызга чечилди. Буга жетиш үчүн эмне деген гана сүйлөшүүлөр, эмне деген гана эмгектер жумшалбады. Сыр кылып турганыбыздын себеби кол коюшуп, мыйзамдаштырып алганга чейин айнып кетип, бузулуп кетпесин деген элек. Эми бүгүн мен эртең жогорку кеңештин комитетинде жабык эмес ачык карагыла, жалпы эл көрсүн, билсин деп буйрук бердим. Көргөндөн кийин жалпы эл бизге алкыш айтып, бата гана берерине толук ишенем. Бир өзгөн менен эле мамлекеттин жана көпчүлүк элдин тагдырын байлап койбошубуз керек. Райондун деңгээлинен жогору бололу. Эгер өлкө ичинде 2 район жер бөлүштүрүп жатсак мейли эле. Биз Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары менен чектешкен 1400 километр чек араны толук чечип, Өзбекстан менен чек ара маселесине түбөлүк чекит коюп жатабыз. Эгер эми мыйзамдаштырып бүткөнгө чейин бир тарап айнып кетип, кайра мурдагы абалга келип калса, кечээки тегерек стол уюштуруп, элдин башын айландырып жаткандар көпчүлүк элдин каргышына калышат, катуу жооп беришет, жоопко тартабыз. Эки өлкөнүн ортосундагы чек ара маселеси тарыхый архивдик документтер менен каралат. Көчөдө чогулуп алып эле Алмакан апам айтпады дегендей маселе эмес. Эки өлкөнүн СССРден бери келе жаткан карталары, келишимдери, алдым бердим деген актылары турат. Анан жөн эле ал жер биздики болчу, бул жер биздики болчу деп жалган маалымат берип, элдин башын айлантпаш керек. Ачыгын айтайын, буларды кемпир абат кызыктырбайт, саясат кылып атышат. Эптеп эле бизди элге жаман көрсөтүп, ызы-чуу кылып бийликке келиш алардын максаты. Арам ойлору ишке ашпайт, анткени ар бир жасаган ишибиз үчүн жер карабайбыз жана бизди колдоп жаткан көпчүлүк элди дагы жер каратпайбыз. Баарын бүтүрүп мыйзам менен бекемдеп алгандан кийин анан ат чаптырып сүйүнчүлөтөлү дедик эле. Тилекке каршы иш толук аягына чыга электе эле ачыктап жатабыз. Буга бузукулардын элди адаштырып жатканы себеп болуп калды. Кудай буйруса келишим бузулбай мыйзамдаштырып аларбыз деп туралы деп билдирди Садыр Жапаров.